Isfana шаарында сел жүрдü. 2020 жылдын 2-май күнү саат 18:30 чамасында алдын ала алынган маалыматка ылайык Баткен облусунун Лейлик районундагы Isfana шаарында жаап өткөн мөндүрдүн кесепетинен Восточный көчөсүндө жайгашкан турак үйлөрдүн короолорун суу каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине саат 19:00 Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлик райондук бөлүмүнүн кызматкерлери чыгып кеткен. Министр Замирбек Аскаровдун тапшырмасы менен Лейлик районуна министрдин орун басары Равшан Рыспаев жетектеген ыкчам топ жөнөп кетти. Министр абалды жеке көзөмөлүндө алды. Эскерте кетсек, буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болуп, жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жумуштарын токтоосуз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экендигин тиешелүү жетекчилерге эскерткен. Ал эми Кыргыз Гидромет сел жүрүү коркунучу тууралуу шашылыш билдирүү тараткан. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы маалымат таратты.